өзү алганга кудуретибиз жетет. Себеби ата Москвадагы баткендиктердин катышуусунда чек ара маселеси боюнча тегерек стол өттү. Анда кыргыз-тажик чек арасындагы көйгөйлүү маселелер талкууланды. Ошондой эле мигранттар көп жылдан бери чек арадагы чечилбей келген көйгөйлөрдү чечип берүү үчүн Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Şu Kırgızstandагы болуп жаткан окуялардагы чек арадагы маселелерге кайдыгер карабай бүгүнкү şu чогулушта өзүбүздүн оюбузду, өзүнүн болуп жаткан чек арадагы маселелерге өзүнүн оюбузду билдирип коелу деп чечтик. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу президентибиз, ушул чек ара маселелерин тез арада чечип берсеңиз, чыныгы адистер барып иштесе, тең укуктуу, тең тараптуу болуп чечилсе деген ой максатыбыз бир. Жыйынга Баткен облусунун бардык райондорунан чогулган мигрант мекендештер катышып, чек ара маселеси боюнча ой пикирлерин билдиришкен. Алар өз сөзүндө бир тилек, бир максат менен чогулуп, Баткендеги элдин көйгөйүн чечип берүү боюнча өлкө башчысына жана өкмөткө кайрылууну туура көрдүк деп белгилешти. Областында болуп жаткан чек ара маселелери тууралуу өз оюмду билдирип коюуну туура көрдүм. Биз бир элдин, бир жердин кулунубуз. Биз Кадамжай, Баткен, Лейлек, бир област, бир тилек, бир максат менен болобуз. Кайрылууда акыркы чек ара чыры боюнча кармалган жарандар тууралуу мигранттар үн катып, алардын бошотулушун өтүнүштү. Ошондой эле Өрүкзар коомунун аялдар кеңешинин төрайымы Зулайка Шарапова чек арадагы энелердин жана балдардын тынчтыкта жашоосу биринчи орунда экендигин баса белгиледи. Чек ара маселесini чечип берсеңиз, анткени биздин жүрөгүбүздү өйгөн, энелердин жүрөгүн өйгөн бул суроо ошо чек ара маселеси. Анткени биздин айылда жүргөн, Кыргызстанда жашап аткан биздин балдарыбыз, энелерибиз, балдарыбыз алтын балалыкты ошо жакшы ачык асман астында өткөрүшүн тилейбиз. Энелерибиз бактылуу карылыкты тынчтык заманда гана өткөрүшүн тилейбиз. Лейлек районунда, Баткен областында болуп аткан чек ара маселелерин чечип, элдин тынчтандырып берүүңүздөрдү жана ушул элдин арасынан чыгып аткан чыгаан жигиттерди бостандыкка бошотуп берүүңүздөрдү суранат элек. Москвада эмгектенип жүргөн мекендештер кичи мекенине салым кошуп, айрым маселелердин чечилишине каржылык салым кошуп келишет. Чек ара аймактарындагы көйгөйлөрдүн чечилүүсүнө да ар тараптуу салымдарын кошууга даяр экендиктерин билдиришти. Жибек Абдуллабаева, Нуржамал Табалдиева, Салам медиасы.